Азыр Москвада регистрация маселесин улам кирди чыкты маселеси жаралды. Бул маселени биз чечебиз. Сиздерге Москва шаарындагы ишенимдүү кирди чыкты кызматын сунуштайбыз. Жолго чыгаарда документти текшерип, кара тизмеде бар жогун тактайбыз. Эң негизгиси биз пересадка өзүбүз аягына чейин алып барып келебиз. Биздин дерек метро Хажуковская. Байланыш номерлер Эрнис Мырза 8929 654 45 64 8925 017 16 24 saat boyu кызматтабыз. Мурас турнири. Садыр Жапаров Канат Шабданбаевди авайлап ойноого чакырды. Бүгүн 14 декабрда Бишкектеги Газпром балдарга спорт комплексинде салтка айланган Мурас турнири старт алды. Турнирге өлкө башчы Садыр Жапаров дагы катышууда. Анын командасы учурда спорттук федерациялар командасы менен беттешип жатат. Беттеш учурунда президенттин командасынын жарым коргоочусу Канат Шабданбаев атаңдашына карата 2 рет эреже бузду. Ага командалашы Садыр Жапаров авайлап ойносу керектигин айтты. Канат акырыныраак ойно, авайла деди Садыр Жапаров. Садыр Жапаров бул оюнга негизги курамда чыкты. Анда ал 11 номурда ойноп жатат. Учурда эсеп 4-0. Президенттин командасы алдыда келе жатат. Булак супер кежи. Өмүрбек Бакиров мандатынан ажырашы мүмкүн. Сот эски ишти кайра жандантты. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров анын мандатынан ажыратуу аракети болуп жатканын Спутник Кыргызстандын кабарчысына билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында шайлоо учурундагы таңдашы Равшан Рыспаев добуш сатып алган деп мурда жабылган ишти кайрадан кароо үчүн сотко арыз жазган. Бишкек шаардык административдик соту кече 12 декабрда анын даттануусун канааттандырган. Мурдагы оппоненти шайлоо кезиндеги даттануулар толук каралбаганын айтып арыз жазыптыр. Шайлоо мыйзамдары боюнча кандай гана даттануу болбосун 3 күндүн ичинде каралышы керек. Бирок административдик сот 1 жылдан кийин кайра карап чыксын деген чечим кабыл алыптыр. Муну менен бардык депутаттарга сени 1 жылдан кийин деле бирөөнү арыз жаздырып туруп, мандатыңды алып коебуз деген коркунуч жаралып калды. Жалпы эле парламентке болгон коркунуч деди Бакиров. Депутат атаңдашы шайлоо учурунда дагы арызданганын, бирок анда 3 станцияга чейин жетип, жогорку сот акыркы чекитте койгонун белгиледи. Сотто добуш сатып алуу далилденген эмес. Ошонун негизинде БШК мага мандат берген. Кыргызстандын тарыхында мындай болбогон. Сот мыйзам чегинде эмес, буйруктун негизинде эле чечим кабыл алды деп ойлойм. Буйрук ар тараптан болушу мүмкүн. Бул соңку окуяларга байланыштуу экенин мен эле эмес, эл да билип жатпайбы? Анан башка эч кандай себеп жок. Мандатты алып коюу 1-2 адамдын иши эмес. Жалпы эл шайлаган депутаттын мандатын алууга эч кимдин укугу жок деди эл өкүлү. Бакиров учурда адвокат жалдап, өз укуктарын коргоого киришкенин кошумчалады. Жогорку соттун маалымат кызматы аталган иш Бишкек шаардык административдик сотунда каралганын тастыктады. Өмүрбек Бакиров Ош облусундагы номер 4 Көкжар шайлоо округунан шайланып келген. Эскерте кетсек, Өмүрбек Бакиров аны 18 ноябрда кабинетинен чыгарып салганын айтып, ошондон бери көчөдө жүргөнүн билдирген. Анын айтымында жардамчылары түшкү тамактанууга кеткен учурда кабинетине мөр басып кетишкен. Анын алдында депутат УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев менен парламентте кайым айтышкан болчу. Ташиевке болушуп депутат Фархат Исмаилов кесиптеши менен мушташып кете жаздаган. Андан соң парламенттин чарбалык иштерин караган президенттин иш башкармалыгы Бакировго 7 кабаттагы кабинетти бошотуп коюу талабы менен кат жөнөткөн. Эртеси эле депутаттын буюм тайымдарын чыгарып салышкан. Президенттин иш башкармалыгы Бакиров кабинетинен оңдоп түзөө иштерине байланыштуу чыгарылганын билдирген. Кийин бул боюнча депутаттык комиссия түзүлүп, мыйзамсыз аракеттерди аныктаган. Ошону менен бирге президенттин иш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Эльмира Усунованы иштен алууну сунуштаган. Жыйынтыгында Өмүрбек Бакиров өз кабинетине кайра кире турган болгон. Бирок прокуратуранын тергөө тобу келип, анын буюмдарын өткөрүп бериши керек. Ошондуктан азыркыга чейин иш бөлмөсүнө кире элек. Булак Спутник кежи. Кеминдеги каттамага Абу Дабиден келген шейхтер суктанды.
Кыргыз каттамасы Абу Дабиден келген шейхтердин кызыгуусун арттырды. Бул тууралуу видеону блогер Адилет Ногойбаев Instagram баракчасына жарыялады. Анда чет өлкөдөн келген шейхтер боомдо каттама жеп, аны аябай жактырган жана каттама жасаган Дир апага күтүлбөгөн жерден үй бүлөсү менен 2 жумага Абу Дабиге эс алууга чакырганы айтылат. Учурда Дир апа Абу Дабиде каттама жасоо боюнча жергиликтүү ашпозчуларга мастер-класс өтүп жатат. Булак супер кежи. Улуттук банк АКШнын финансы министрлигинен мир картасы боюнча кат алган эмес. Кыргызстандын Улуттук банкы АКШнын финансы министрлигинин чет элдик активдерди көзөмөлдөө башкармалыгынан мир картасын колдонуу боюнча кат албаганын билдирди. Эскерте кетсек, өткөн аптада АКШнын финансы министрлиги Казакстандын банктарына мир картасы менен операция жүргүзүүгө уруксат берген. Мында кеп мир картасын төлөм жүргүзүүдө, акча которууда жана банкоматтан алууда колдонуу тууралуу болууда. Мындан улам Спутник Кыргызстан Улуттук банктан аталган карта боюнча кат алган албаганын сурап көрдү. Башкы банк Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык банктардын жана банктык эмес финанс кредиттик уюмдардын, ошондой эле юридикалык тараптардын ишмердүүлүгүнө кийлигишпей турганын эскертти. Кыргызстан коммерциялык банктары өлкөнүн укуктук нормативдик ченемдеринин талабына ылайык кандай система менен иштерин өздөрү чечип, төлөм системалары менен иштөөдө болчу тобокелдиктерди да өздөрү баалайт. Улуттук банк ОФАК башкармалыгынан эч кандай кат алган эмес деп айтылат жоопту. Эскерте кетсек, Кыргызстандагы 22 банктын 11-и Россиялык төлөм системасынын карталарын тейлөөнү токтотконун жарсалган. Булак Спутник кежи. Мамдума орус тилин коргогон мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алды. Орусиянын мамлекеттик думасы мамлекеттик тил жөнүндө федералдык мыйзамына түзөтүүлөрдү киргизүүнү биринчи окууда жактырды. Ага ылайык орус тили мындан ары ашыкча чет тилден кирген сөздөрдөн корголот. Бул тууралуу Свобода радиосу кабарлады. Мыйзамга ылайык өкмөт сөздүк жана колдонмолор аркылуу сөздөрдү аныктап тизмесин түзөт. Бул сөздүктөр мамлекеттик органдар, соттор, басма сөз, кино, жарнама сыяктуу тармактарда колдонула турган орус тилинин нормаларын жөнгө салат. Долбоор орус тилинде көп колдонулбаган аналогы жок сөздөрдү колдонууга жол бербейт. Аталган долбоор орус тилин ашыкча көп колдонулган чет элдик сөздөрдөн коргоого багытталган деп айтылат түшүндүрмөдө. Мыйзам долбоорунда орус тилинин эрежесине жана нормасына шайкеш келишин караган милдеттүү лингвистикалык экспертизаларды өткөрүү үчүн нормативдик актыларды киргизүү да каралган. Булак Назар Ньюс кежи.